Менин атым Туракбеков Жанбек. Мен Ош облусунун Чоң Алай районунун Жаш Телек айылынан болом. Биз биринчи YouTube'дан көргөнбүз. Андан кийин мен бир тууган эжем силер менен сүйлөшкөн экен. Кара Балтада ал эжем жашайт. Анан ошо барып кел, консультацияга барып кел деди. Ошо келдик бияка. Келгенде эле ошо шарттарын баары жакты. Ал учурда карындашым жок болчу бирок. Ошо келгенден кийин эле ошо сүйлөштүк, сразу эле очередке коебуз деп макул болдук. Кайсыл айларда турдуңуздар? Ошондо 2020-жылы сентябрь ай болчу. Биздин деген тиги очеред февралда келди, биз бир аз үй таппай. Бир аз эметтик. Азыр буюрса очеред жылдырдык. 4-майда болду, мына уже бүгүн алдык. Мен аны эми жана карындашым алдык деп айтып атпадым. Баарына мен өзүм мойнума алып алдым. Мен жооп берем бир нерсе болсо деп. Бирок өзүм ишендим чынында. Баарына эле ишенген, биринчи келгенде эле сүйлөшкөндө эле ошо алабыз эми ушунча болду, алабыз, мен ишендим деп эле сразу ишенип калдык. Ага чейин анткени ага чейин деген интернеттен бүт баарын көрүп, даже 1-2 жолу телефон менен сүйлөшүп, анан кийин келгенбиз консультацияга. Ал жерден мен туугандарым ошол жерде жашайт, мен бир тууган эки эжем, бир карындашым. Кайсы? Кара Балтанын өзүндө, Кара Балтада жашашат. Анан ошол биз азыр алган үйдүн жанында, ошо агрономический 22 деген адресте мен бир карындашым ошол жерде үйү бар, ошого жакын болсун деп ошол жерден үйдү таптык. Биринчи башка адрестерди көргөнбүз, бирок ошол адрестеги үй бизге жакты. Ушинтип алып калдык. Биз 1 миллионго жазылганбыз. Ошол 4/1 бөлүгүн 25%-ын төккөнбүз, ал 250 000. Андан кийин ошол жанагы 4%-ын төккөнбүз, 40 000. Үйдү деген биз 1 миллион азыр сомго эсептегенде 1 миллион 173 000 сом болду. 13 800 долларга акча болду. Ошо азыркы курс менен эсептегенде 1 миллион 173 000 болду. Өзүңүздөр акча кошкон экенсиздер. Өзүбүз коштук, ошол 173 000ды өзүбүз коштук. Албетте реалдуу экен. Биздин консультант Нурлан деген байка болчу. Ошо башында айткан, ошо 1 миллионду алсаңар, 750 000ди ошол 10 жылга бөлүп төлөйсүңөр. Анан кийин биздин жанагы 2 000 анын үстүндө услуга деп айтабы, эмне деп айтат? Ошол бар деп. Ошондо 8250 сомдон ай сайын төлөп калат экенбиз. Ошол шарт бизге жакты, албетте. Квартирага деле ошончо акча кетет чынында. Бул Кыргызстанда ошо үй алабыз деп жүргөн, пландап жүргөн ар бир Кыргызстан жараны келиңиздер, ушул келечек кооперативине. Бул жерде чыныгы баягы профессионал адамдар, балдар иштешет экен. Баарын так, баары ачык айтып, жана ошону аткарып атканда бүт баары ачык айкын аткарышат экен. Ар бирине ошол келиңиздер, катталыңыздар, өзүңүздөрдүн көздөгөн үйүңүздөргө ээ болуңуздар, тилегиңиздерге жетиңиздер демекчибиз. Ошол жалпы эле элдерди, туугандарды, досторду, тааныштардын баарын чакырабыз, келип кетиңиздер.